Ош шаарында арзан көмір саткан 3 кампа ачылды. Анда кара алтындын басы 1 килограммга 5 сомду түзөт. Базаларга отун кыргыз көмір ишканасы тарабынан үзгүлтүксүз камсыздалып турат. Бул кадам көмүрдүн басын турукташтыруу үчүн жасалып жатат. Ал жерге бүгүнкү күндө 320 тонна келип түштү. 3 жерге биригип жалпысынан азыр 30-40 тоннасы уже сатылып бүттү, элге сатылып атат. Бардыгы 5000 сомдон. Калкты арзан көмүр менен камсыз кылуу боюнча ошол тескеменин негизинде энергетика министрлиги буйрук чыгарган. Буйруктун негизинде ушул Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалы болгон күч аракеттерди жасап, калкты арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында ушул 5000ден ашырбай бааны турукташтырууга аракет кылтабыз азыр. Кышка жакын көмүр шахталарда кара алтындын баасын жогорулаткан, анда отундун баасы 7500 сомго чейин чыккан. Мындан улам калк арасында арзан көмүргө болгон суроо талап күчөгөн. Ош шаарынын тургуну Малик Таклаев жаңы ачылган кампадан көмүрдүн тоннасын 5000 сомдон сатып алып жатат. Ал алгач отундун күйүмдүүлүгүн сынап көргөн соң гана 6 тонна алууда. Мынага кече апарып алып көрдүк, жакшы, нормально. Эми өкмөткө рахмат. Мен азыр 6 тонна алып атам. 5 сомдон жакшы бизге доступный. Алып жакшы. Күйгөн нерсенин жаманы болбойт. Печка жакшы болсо эле күйө берет. Ооба, мен күйгүзүп көрүп анан алып атпаймынбы? Жакшы көмүр. Алган адам адашпайт. Кичине майдасы көп экен, эми аны кичине электесе жакшы болот. Арзан отун алгач аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөргө кезексиз берилет. Негизги максат калкты сапаттуу жана арзан көмүр менен камсыздоо. Азыр бизге Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгына Кыргыз көмүр ишканасы мамлекеттик 120 тоннага жакын көмүр келип түштү. 2 күн болуп калды. Биринчи очередте аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берип атабыз тизими боюнча. Аларга 2 күн ичинде бардыгын айтып чыктык. Буюрса кечеден бери башташты. Бүгүнгө чейин 15 тонна сатылды. 5 сомдон берип атабыз. Буга чейин өлкөдө көмүрдүн басына 3 айлык мөөнөткө убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Ага ылайык Ош шаарында кара алтындын чекене басы 7 сом деп белгиленген. Бул суммадан ашырып саткан көмүр кампалардын кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүүлөрү белгиленген. Эленген көмүрдүн баасы 7 сомдон, эленбеген көмүрдүн баасы 6500 сомдон болот тоннасына. Бул эсеп биз ар бир чыгашаларын эсептеп чыкканбыз. Жана Кореядан келген транспорттар чыгымдарыны, салык чыгымдарыны, ижара акысы, тамак аш, жада калса бардык чыгымдарды эсептеп чыгып, андан сырткары ишкерлердин пайдасын да коюп туруп, ушул баага токтолдук. Бул баа 90 күн иштейт. 90 күн ичинде ушул 7 сомдон жана 6,5 сомдон ашпай сатылууга тийиш. Жылына калктын керектөөсү үчүн 1,2 миллион тонна кара отун зарыл. Өлкөдө 30га жакын көмүр кен бар. Түштүк аймагына көмүр чет өлкөдөн импорттолбойт. Алмагүл Эркебагызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.